Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду Гүлмайрам аттуу айымды мындан 2,5 ай мурун боорун алмаштыруу керек деп чыгарган. Бүгүнкү күнү фонддун арты менен Инжа жергесине дарыланууга барып, бирок боорун алмаштыруу керек экенин индус доктурлар айтууда. Гүлмайрам мекендешибиз бир эле боор гепатит эмес, боор опухоль дагы бар экени анык болду. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, мекендештер. Биз азыр Индия жергесинде отурабыз, Индия жергесинде жүрөбүз. Биздин жердешибиз Баткен областынын Кадамжай районунан келген Гүлбайра деген кызыбыз ооруп жүрөт. Бул негизи боордон сироз жана боордон рак деген диагноз чыгарышты бияктан Индиянын врачтары. Ошол боюнча бул кыздын абалы күндөн күнгө оорулуп, начарлап атат. Врачтар айтат, 1 айдын ичинде операция жасаш керек деп. Ошол кызга жардам берип коюңуздарды өтүнөбүз. Өзү менен да сүйлөшүңүздөр. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мен Узраимова Гүлмайрам, 37 жаштамын. Ушул ооруга чалдыкканыма 9 жыл болду. Индия жергесине келсем, рак деп жатышат. Bir күн да кеч болорун айтышат. Өзүмдө акча каражат жетишпегенден 2 айдан бери ушул жерде отурам. Мен сакайып, эр тарап балдарымдын алдыга барып жашагым келип атат. Жардамыңыздарды берип коесуздар деген үмүттөмүн. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Азыр аябай оор акыбалдамын. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүнкү күндө биз калк ичинде канчалган кайрылууларды жасап келебиз, бирок бул кайрылуунун баардыгы жараткан ыраазычылык үчүн. Бирок бул кайрылууларга кайдыгер карабаган ар бир мекендешке рахмат айтам. Бүгүнкү күндө ошол ден соолугунан жабыркап, жан айласын таппай, каяка кантип сүйкөнүп, кантип жанын сактап калыштын аргасын издеп аткан бүгүн мекендештер өкүнүчтүү тагдырда жатат. Азыр мен сөз кылайын деген ошол Майрамкүл деген карындашыбыз бар экен. Бул Майрамкүлдүн ден соолугу жакшы үчүн мен алыскы биздин Баткен областына Кадамжайга да бир канча жолу барып келдим, 2 жолу бардым.